ичен кылымдарды карыткан кыргыз элибизде тээ илгертен эле тоо булбулу Токтогул, Атай, Муса, Мыскалдан соң Жумамүдүн келген болсо, дагы бир кыргыз элибизге чоң бурулуш жасап, Мамат Оморовдон таалим алып, элибизге улуу ырчы Ырыспай чыга келди. Жоон топ обончулар тизмеги элибизге белгилүү болушту. Ошол Ырыспай аганын шакирттеринин бири, илек-илек кушундай таза, жагымдуу чыгармаларды жараткан Лейлек жергесинде туулуп өскөн элибизге белгилүү обончу Бабыравшан Тургунбаев чак түштүн коногу болмокчу. Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмандар. Эфирде чак түш. Азыр эле сиздер бир аз болсо дагы маалымат алгандай, бүгүн чак түш көрсөтүүсүн мен Абдубала Акимбеков алып барам. Ал эми биздин сыйлуу коногубуз ар жекшемби күнү мен алып барганда жалаң аккордеон көтөргөн, тоо коюнун жаңыртып, обон чыгарып келген биздин улуу обончуларыбыз чыгып келет. Ошол обончулардын бири сиздер маалымат алгандай обончу, композитор, элибиздин сыймыгы болгон Бабыравшан Тургунбаев. Саламатсызбы? Мына куш келипсиз биздин бүгүнкү ушу студияга, чак түшкө. Деги эле элибиз жекшемби күнү эс алып, кубанычы коюнуна батпай, иштен чарчаган болсо, бүгүн бул күнү көңүлүнү жазып, бала бакыранын жанында отуруп, дасторкон четинде отуруп, ушундай жагымдуу чыгармаларды сиздерден уккусу келип отурган элибизге бүгүн куш келипсиз. Деги эле азыр сиздин ушул чыгармаңыз жаңырды, түнкү серенада деп. Ал эми биз дароо эле артка кайрылып, бүгүн ушул биздин конок болгондон кийин жалаң сиздин жакшы ырларды, сөздү аз кылабыз да, көбүрөөк чыгармаларга кайрылабыз. Ошондо чыгармага кайрылганда эң алгачкы чыгарма кайсы болчу? Эми мына көп жыл өткөндө мезгил өзү ар бир нерсени ордуна коет экен да. Ошол чыгармачыл адамдын дагы ошо чыгармалары элге кабыл алынабы, жашап кете алабы, жокпу, бул мезгил өзү тараза. Менин обончулук өнөргө баш отум менен киришип баштаганыма көп жыл болду. Бул 1974 жылы бир обон чыгарып, анан кийин 75 жылы ошо Ош радиосуна келип жаздырып, ошондон кийин анан ошол ырлар аркылуу мен элге тааныла баштагам. Алгачкы обонум Абдырасул Токтомуштун сөзүнө чыгарылган Махаббат деген обонум. Анан ошол эле убакта анан Унутпайм деген Сооронбай Жусуповдун сөзү. Дароо эле, уда. Эки обон бирдей эле жаралган да. Ошол эки обон радиого, Ош радиосу аркылуу эле мен уже Кыргызстанга ошондо таанылып, оозго алына баштадым да. Анда чу дегенде ошол эң алгачкы Махаббаттан баштаган турбайсыз? Махаббаттан баштайлы. Биринчи обондонбу? Мейли. Деги эле ошол махаббат баарыны жандантып, эл журтубуздун көңүлүн ачып, деги эле махаббаттан көп чыгармалар жаралып келген да. Махаббат агып жаткан эмес кайра, четинен сузуп алып келгениңе, гүл эмес жайнап чыккан жазда кайра, четинен бирден тандап тергениңе, гүл эмес жайнап чыккан жазда кайра, четинен бирден тандап тергениңе.
Жеткен бар, жетпеген бар тілегене, махаббат көп өмірдің болсын үзгөн, өрттөгөн кабылганды лебине, махаббат өчпөй турган оттон бүткөн, өрттөгөн кабылганды лебине, махаббат өчпөй турган оттон бүткөн. Нечендер ашыктыктан жашын төккөн, кол булгап жете бербейт озунгандар, бактылуу сүйгөн жардын бетин өпкөн, бактылуу сүйгөнүнө кошулгандар, бактылуу сүйгөн жардын бетин өпкөн, бактылуу сүйгөнүнө кошулгандар, бактылуу сүйгөн жардын бетин өпкөн, бактылуу сүйгөнүнө кошулгандар. Ошентип башталган экен. Эми дароо эле удаа эле ошол өзүңүз айткандай, ошол махаббат унутулбасын деп туруп, анан унутпайм деп удаа чыккан экен. Унутпаймын деген оон бул өзү башталышында бир махаббат деген ырлар жыйнагы колума түшкөн да менин. Ушу акындардын мындай тандалма чыгармалары экен. Ошол махаббат деген жыйнак колго тийгенден эле ушу махаббат оон чыкты. Ошонун ичинде эле унутпаймын бар экен, Сооронбай Жусуевдин сөзүнө жазылган. Дагы башка оондор. Мен ошо бир четтен эле оон чыгарып келатсам, акыры ошо китеп жоголуп, ушуга жайын арман да, ошол калганынан ошону токтоп калды. Кийин башка китептерге кайрылганга туура келди. Эмесе ошол унутпаймынды дагы ошо телегөрүүчүлөргө тартуулап коюш. Бак жасанган, бак жашарган күндөрдө, бажырайып жылдыз толгон түндөрдө, биз эч качан кайгырбайбыз дечи элек, бирге басып кол кармашып жүргөндө, бир оганда оттой жаныппыз, биз тагдырды такыр таныппыз, жанашууга арга таппадык, жакын жүргөн менен алыспыз. Гүлдөр жайнап аңкып турса ыргалып, көңүл ачып эчең күлдүк ырдадык, биз эч качан айрылбайбыз дечи элек, бирге басып жүрсөк дагы жылмайып, ал кез кетти койбой кылыч айып, көңүлдөргө кайгы муң салып, жаным сен жок эл көп болсо да, жалгызсырап жүрөм сумсайып. Еркелетип сени тоонун кушундай, колго кармап жүрө албадым учурбай. Турмуш деген
татаал экен кантели, тагдыр деген катаал экен ушундай. Унутпаймын эсим барында, жүрөгүмдө сезим барында. Сен тарынсаң тарын тагдырга, бирок жаным мага тарынба, бирок жаным мага тарынба. Бале, рахмат. Мына азыр эле сиз ушул унутпайм же махабатымды ырдаганыңызда мен деле негедир ичимден ар бир кайрыңызды кайрып, ар бир саптарыңызды кайталап алдым. Жалпы телекөрөрмандар деле сизге кошулуп ушул баягы ырдап отурду окшойт да. Себеп дегенде сиздер ушул Ырыспай агабыздын артынан жоон топ ырчылар, оончулар чыгып келгенде ар бир элдин азыр улуу муундун, орто муундун, бизден бир аз кичүүлөрдүн деле эсинде ушул ырлар азырга чейин сакталып келет да. Эми биз ушул деги эле кичи мекенибиз дейлик, туулган жерге, туулган жердин таасири кандай болот? Деги эле туулган жерден төрөлгөн, сизден мурда төрөлгөн улуу инсандардын таасири деген ушу туулган жерге бир кайрыла кетпейсизби? Эми туулган жердин топурагы алтын деген элибизде жакшынакай сөз бар. Менин туулган жерим бул Лейлек районуна караштуу Коросон кыштагы. Бул жерде мен төрөлгөнүмө өтө сыймыктанам. Себеби менин ушу атабыздан чоң атабыздан кичине бирок бабабыз болобу ушу улуу инсан Исхак Разаков дагы ушул Коросон кыштоосунда төрөлгөн да, кыштагында. Ошол жерден төрөлгөнүмө мен сыймыктанамын. Мен Лейлекке барганда дайыма ошол туулган жерге барганга аракет кыламын. Анан ошол чоң атамдын үйүндө төрөлгөн экем. Ошол чоң атамдын үйүнүн пайдубалы, таштан жасалган пайдубалы азырга чейин турат. Ошол жерде элдер мага көрсөтүп беришти. Анан ошол эле жерден бир 150 метрдей биягында ошол Исхак Разаковдун туулган жеринин дагы атасынын үйүнүн пайдубалы турат. Мен дайыма барган жерге зыярат кылып турамын. Мына улуу инсандын айылында айылдаш болуп төрөлүп, ошол инсанга бир жакын тууган болуп дегенде, азыр сиз мына кадырман телекөрөрмандар биздин 10 кыска номерлүү SMS дагы ушул SMS жазсаңыздар болот. Андан сырткары биздин бүгүн ушул телефонубузда иштеп жатат 03222 коду аркылуу 26500 же болбосо 55732. Ошол телефондор иштеп жатат. Анда азыр сизге байланыш бар экен, андан кийин ушул туулган жерге аттуу чыгарманы ырдап берсеңиз. Алло, биз сиздерди угуп жатабыз. Саналуу мүнөттөрдөн кийин анда чыгат экен. Келиңиз анда туулган жерди угалык. Туулган жерим асыл турагым, сезимимде өчпөс чырагым. Симфония болсоң сен эгер, нота болуп саган турайын. Кереметтүү күйлөр куюлуп, кулагымда турат угулуп. Туулган жерим сенде турбайбы, айтып бүткүс косулулуп. Түшкө кирсе күлгүн жамалы, жүз көрүшүп тунуп каламын. Сен болсо бүтпөс чоң дастан, бар болгону мен бир сабагы. Кереметтүү күйлөр куюлуп,
Құлағымда тұрады ұлы, туылған жерім сенде тұрбайды. Айтып бүткіс қос сұлулық, оон салған тала жаңырды, қайрықтары мың бір қиялды. Дептер болсоң сансыз барақты, ис қалтырар мен бір сыяңмы. Кереметті күлер қойылы, құлағымда тұрады ұлы, туылған жерім сенде тұрбайды. Айтып бүткіс қос сұлулық, толған тоқай күлер қойылы, құлағымда тұрады ұлы, туылған жерім ұйық башаты. Сезілет қо сенден ұлылық, сезілет қо сенден ұлылық. Ой, рахмат. Мына туылған жердің топырағы алтын деген сыңары көп нәрселер біздің есімізге келе түшті. Ал эми азыр бізде түз байланыш бар екен. Алло, біз сіздерді угуп жатабыз. Угуп жатабыз. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Бұл Ниязбек, Кадамжай районунан болом. Азыркы тапта Алматы шаарында иштеп жатабыз. Азыр түз эфирден сиздерди көрүп отурабыз. Менин суроом Бабар Санагайга келип болмокчу. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз Бабар Санагай. Үй бүлөңүз жөнүндө кай жерде турасыз ушул тапта? Анан чыгармачылык ийгилик каалайбыз сизге. Үй бүлөмдүн атынан. Рахмат. Мен азыр көп жылдан бери, бир 20 жылдан бери Ош шаарында жашап атам. Бир кыз, 3 уулду тарбиялап чоңойттук. Кызыбызды турмушка чыгарып, 2 баланы үйлөдүм. Дагы бир үйлөнө элек балам бар. Үй бүлөбүз мындай бактылуу өмүр сүрүп атабыз десем дагы болот. Бардыгы жакшы. Эң жакшы экен. Анда азыр мына ушул Кадамжайдан чыгып туруп Нияз агабызга дагы ошол ишинде ийгилик, үй бүлөсү менен тынч болсун деп тилейлик. Азыр биздин чакан ушул жакын деле өзүңүздүн устатыңыз, көпчүлүк инсандардын баарыбыздын эле устатыбыз десек жаңылбайбыз. Ошол атай мыскалдар келген болсо, ошол инсандардын артынан кыргыз элибизге кандайдыр бир чоң кайрык жасап келген, бурулуш жасап келген Мамат Оморов агайдан таалим тарбия алып, андан кийин ошол кыргыз журтуна бир чагылгандай чарк этип келген Ырыспай Абдыкадыров агабыз арабызда болгондо 70 жашка толмок. Агабыз жөнүндө жакында сиз чакан ушул өзүңүздүн ой пикириңизди билдирген экенсиз. Азыр ошону чогуу көрөлүк. 12 январ ушул кыргыз элинин таланттуу уулу, ечен 100 жылдаганда да 1000 жылда бир жарала турган улуу талант биздин устатыбыз Ырыспай Абдыкадыровдун туулган күнү. Ошондуктан биз Ошто жылда ушул күнү обончулар, ырчылар топтолуп Ырыспай Абдыкадыровдун мына күмбөзү турат ушул жерге келип, кабыр жайына келип, зыярат кылып, Куран окуп, дуа түшүрүп турабыз. Эми Ырыспай Абдыкадыровду дайыма эскерип, ушул күнү дайыма элге концерттер берип жүрөбүз көп жылдан бери. Эми Ырыспай Абдыкадыров жөнүндө көп эле сөздөр айтылат. Мен өзүнүн шакирти катары айта турган болсом, Ырыспай Абдыкадыров өзүнүн ушу 50 жылдыгына жакын тартылган чыгармачылыгына арналган теле берүүлөрдө өзү озу менен 5-6 адамды айтып кеткен. Ушулар менин шакирттерим деп. Ошолордун ичинде менин атымды да атап кеткен. Буга мен аябай сыймыктанам. Биз кичинебизден эле ушу Ырыспайдай болсок экен, Ырыспайдай атыбыз чыкса экен, Ырыспайдай оон жаратсак экен, Ырыспайдай ырчы болсок экен деп чоңойгонбуз. Бул Ырыспай Абдыкадыровдун таланты негизинен
Кыргыздын музыкалык өнөрүндө бир чоң бурулуш жасаган новатор обончу да. Бул мурда кыргыздын обондору бир 4 сап ырдан турган, башкача музыкалык жактан айтканда музыкалык 4 фразадан турган нерсени өнүктүрүп классикалык обонго айландырган киши да. Эми тагдыр буйруп ошол Давлет Исманова менен мен курсташ, группалаш болуп окуп калдым да. 69-жылы ошо музыкалык факультетке тапшырганда азыркы ошмун. Анан ошо Давлет менен окуп калдым. Анан ошол жылы үйлөнүшкөн Рыспай Абдыкадыров менен. Ошо өмүрүнүн акырына чейин жашады. Бул Давлеттин эмгеги өтө чоң. Рыспайдын бар жогуна, ач тогуна, бардык мүнөздөрүнө чыдап, чыныгы өмүрлүк шерик экенин көрсөтүп, алдагы өмүрү кыска экен, 10 жылдан кийин алда өтүп кетти. Эми мына бул азыр биз көрүп турган ушул эстеликтерди тургузганга, ушуларды уюштурганга, чуркап, Рыспайдын 60 жылдыгын өткөргөнгө жана башка көп иштерге бул Давлеттин эмгеги өтө чоң да. Ошол мезгилде ушуларды жасаттырды, бардыгын чуркап жүрүп. Анан кийин ошол Давлеттин тирүү мезгилинде ушул жерде арчалар өсүп турат эле, гүлдөр өсүп турат эле. Ал өзү уюштуруп, сууларды алып келип, бая Саратан мезгилинде, ысык мезгилинде сууларды куюп, ушул жерди көгөртүп, шыпырып, тазалап турчу эле. Эми акыркы жылдары бул Рыспай Абдыкадыровдун мүрзөсү кичине кароосуз калып атат. Бул биздин коом үчүн, биздин элибиз үчүн бул уят иш. Ошону мына 70 жылдыгы болуп атат, 70 жашка толуп атат. Ушуну коомчулук ойлонуп, кайрадан ушуну колго алып, жакшынакай кылып коюшубуз керек. Азыр Рыспай аке жөнүндө ушул жакшы ой пикирлерди Давлет жеңе менен бирге окуганыңызды канча мынча эл билбеши мүмкүн да, мына азыр жалпы биздин телекөрөрмандар ага ортоктош болду. Деги эле Рыспай акенин чыгармаларына бир кайрыла кетпейсизби? Агайдын жанында жүрдүңүз. Рыспай Абдыкадыров жөнүндө сүйлөсөк сөз көп. Эми бул киши менен баягы биз окуган жылдары кайра филармониядан келип окуп, бирге болуп, мындай хор сабактарында бирге да болуп калдык да. Анан кийин бирге жүрүп, кийин обончу болгондон кийин бирге концерт коюп калдык. Бул өтө мен үчүн сыймык. Анан Рыспайды биз баарыбыз эле устатыбыз деп эсептейбиз. Мына мен өзү обончулугумда жаркыным деген терминди көп колдоном да. Анан жаркыным ушуну мен таап алгандай болуп сүйүнүп жүрсөм, кийин Рыспайдын ырларын карап отурсам, жаркыным деген сөздөр ал Рыспайдын обондорунун көп экен. Мына Жолдошбек Мамажановдун Сүрөтүңө деген обону бар жакшынакай. Рыспайдын обондорунда бул сүрөттү карап туруп ырдаган обондор бар экен. Азыр ошол ырды бир ырдап берейин. Эсиңдеби деген обон. Жакшы. Елесіңде қарап тұрып сүрөттөн еске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн жүрөгүмдү сүйүү турса чыдатпай жүзүң жарык балбылдаган чырактай суктандырдың суусаттырдың кайрадан эзелтеден бирге жүргөн ынактар сансыз жылдыз бизди гана карашып мени сенден сени менден талашып көккө жүрдүк ойноп күлдүк жаркынып кеткичекти аппак болуп таанатып
бирок мезгил өткөн сайын нарылар. Тетири карап буруласың арулап. Азап тартып арманы күчөп үміт менен жүрөгүмдү дарылап. Азап тартып арман күчөп үміт менен жүрөгүмдү дарылап. Үміт менен жүрөгүмдү дарылап. Бале, рахмат. Мына Рыспай агабыздын ырларына да кайрылдыңыз. Ал эми телекөрүүчүлөрдөн SMS жазуулар ошол менен бирге байланыш удаа болуп жатат. Анда дагы бир байланыш бар экен. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Байланыш бар экен эле. Анда биз байланышы чыкканга чейин биз мына SMS жазуулар келип жаттыр. Деги эле мен ушул кылчайып бир өзүмдүн бир жаштыгыма кайрыла кетейин да. Баарашан эке, мына айталык ушу 80-чи жылдан бери жакка сиздердин ушул агым негедир кыргыз журтубузга ушунчалык бир шаң берип, азыркы тил менен айтканда хит болуп келген да сиздердин ырлар. Ошол мезгилде мен мына армияда жүргөн мезгилимде, армияга жөнөп жаткан мезгилге бир кайрыла кетейин да. Биз сиздин жанагы ошол неге түшкө киресиң деп ар бир жерде жаштар, балдар, уландар, кыздар, студенттер дегеле ошол ырыңызды такай биз ырдап жүрчүбүз да. Ал эмес биз армияга ушул Россиянын аркы бурчу Владивостокто жүргөн кезибизде биз башка улуттун өкүлдөрү дагы гитара менен бизден үйрөнүп ырдап, ошол ырларыңызды ырдап калган учурлар болгон да. Ошого кайрылбайсызбы? Эми жакшынакай азыр 1 мүнөт ушул байланыш бар экен. Алло. Баарашан акеге суроо берели дедик эле. Угуп жатабыз. Баарашан аке боштон досуңуз капар. Сизге ушу эмеңизге ийгилик каалап, эмеңиз өркүндөй берсин. Лейлеке барып концерт коюп туруңуз, эл сизден суранып атат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз эми. Рахмат. Барып турабыз биз. Былтыр эле барып келдик. Көрүп атабыз сизди телевизордо. Рахмат. Жакшы экен, Лейлеке барып туруңуз дейт. Эми Лейлеке сиз күндө барганыңызды көпчүлүгү билбейт окшойт чамасы, Анан бирок жакшы калуу тилек болду. Эми концерт менен деп атат да. Былтыр эмес го, бул мурдагы жылы барып Лейлеке Жолболду Алибаев, Токон Ишбаевтер болуп барып концерт коюп келгенбиз. Кудайберген Темиров. Эми жана неге түшкө киресиң деген жакка келелик. Эми неге түшкө киресиң деген оон чыкканда бул жөн эле киргенби, кандай кирген? 80-чи жылга чейин эле чыккан бул оон. Анда мен Исфана шаарында ошо мектепте мугалим болуп, анан маданият үйүндө параллельный методист болуп иштейт элем. Ошол мезгилде чыгарган, жана силер айтып атпайсыңбы, гитарага салдык. Эми жакшы оонду бардык эле аспапта ойноп салса болот. Гитарага салса да болот, комузга салса да болот, башка инструменттерди ойноса. Бул өзү гитара демекчи, ошо гитара менен чыккан оон да. Эми оон ар кандай болот? Дайым эле биз аккордеон менен чыгарат деп түшүнбөш керек оонду. Оонду биз кээде аккордеон менен чыгарабыз, кээде гитара менен чыгарабыз, кээде фортепиано ойноп отурганда бир жакшы оондор келип калат. Кээде жөн эле эч кандай аспабы жок эле ойлонуп, баягы иштелип, акыл менен анан жүрөктөн чыгат да чыныгы оонду. Деги эле ушул жерге дагы бир ушул сөз келип калды. Ошол мезгилде сиздер мына кийимге, ыр менен кошо кийимге кандай караш элеңиздер? Мисалы биз билебиз, мындай жакасы узун көйнөктөр, күлөштөр 40 сантиметр, туфлилер, чачтар кандай болчу ошол мезгилде? Эми ар бир мезгилдин өзүнүн кийимдери, модасы болот. Бирок биз оончулар ошо Ырыспай баштап эле Ырыспайды туурап калганбыз да. Ошо Ырыспай баш болуп эле бардыгыбыз биз оончулардын формасы деп өзүбүз да күлүп калабыз. Ошо жакшынакай штаттык костюмшум, көйнөк, галстук, ошо биздин форма болуп калды. Тыкан кийинип. Анда неге түшкө киресиң? Эми неге түшкө киресиңди ырдап, сенин жаштыгыңды эскерип, анан мен өзүмдүн да жаштыгымды эскерип, теле көрүүчүлөрдүн да жаштыгын эскерип алалы. Эскерип алалы.
Айтчы dedi kim dayıp özüngde ele bilesin Uyku vermey tınçırak nege düşkö giresin Nar istedi yer çişip terip biz to güldürün Gün tokoydun aralap tınşap kuştuğun ündörün Na 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 İyip başını bulbullar Mahabatlı çalıştı Kol bulgalap bardığı Uzatışıp kalıştı Bana kılıp düşündü Bet aldım akarmayımın Mümkün meni süyerde Özümde özüm aldayım La 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 Na 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 Ançın dağı kançalık Sen başkanı süyesin Uyku vermey bir okta Düşkö girip jüresin Aytçı dedi kim dayıp Özüngde ele bilesin Uyku vermey tınçırak Nege düşkö giresin La 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 Na 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 Biz ушинтип гитараларга кошуп алып, аккордеондорду коштоп, ырдач элек. Ошол чыгармаларды чыгарган сиздей инсандар дайыма бар болушун тилейбиз да. Ал эми азыр дагы бир биздин байланыш бар экен. Алло, биз сиздерди угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ушул чак түш передачасында биз ийгиликтерди каалайбыз. Алыскы 80-жылдары мен Ошто окуп жүргөмүн, инфакты аяктаганмын. Ошон мезгил ушундай таланттуу жигиттердин жоон тобу көз алдыбызда бар. Ушулар менен бирге да окуганбыз. Уларга ийгилик каалайбыз. Ошолордун эң чоң арасынан эң жакшынакайы, эң сымбаттуу, эң келбеттиси Бабарапшат Тургунбаев эле. Биздин Күлтүк ошо ойдон калган. Андан тышкары атын атай берсек бардыгы көп. Сизге ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайбыз. Бакыт каалайбыз. Үйлүүлүк жана ошондой эле ушул кыргыз элин кубандырып, дагы жакшы ийгиликтерди жарата беришин каалайбыз. Себеби жигиттин 40 өнөрү бар деген сөздүн негизинде эми 40-ынын бир кетсе бир 20-сы кеткендир, дагы эле ушундай келбеттүү жигиттен сонун ырлар чыгат деген ойдобуз. Биз күтөбүз жакшы чыгармачылыктарды. Ай, рахмат. Рахмат. Жана сизге алып баруучуга ийгилик каалайбыз. Ушундай жакшы түрмөктөрдү көбүн дагы жарата беришиңизге сизге да ден соолук каалайбыз. Кыргыздын ушундай жигиттери дагы өсүп өркүндөй берсин. Рахмат. Айткан тилегиңиз кабыл болсун. Мына сиз ошол инсандардын түшүнө кирип жүргөн окшойсуз чамасы. Мына көрдүңүзбү, Рахмат. Биздин өзүбүздүн көйөрмандарыбыз бар экен. Дагы эле ошо концерттерге чыкканда дагы жолугуп турат. Рахмат жакшынакай сөзүңөр үчүн. Ошо силердин жакшынакай сөзүңөр, жакшынакай кол чабыңар бизге дем күч берет, дагы жаңы обондорду чыгарганга жардам берет. Азыр мына SMS жазуулар аркылуу Баарашан агай ошондой эле биздин теги телефон аркылуу көпчүлүк элдер суранып да, жаштыкка кайрылып кетпейби деп. Анан жаштыкка кайрылуу деген чыгармаңыз бар, элдер суранып атат. Эми ар бир адам эле жашы өткөндөн кийин жаштыкка сөзсүз кайрылат. Жаштыгын сөзсүз эстейт. Жаштыгын сөзсүз эңсейт. Эми бул обонду мен мурда өзүм жаш убакта эле чыгарганмын. Сөзү Курбаналы Сабыровдуку. Анан ошондон бери ырдап жүрөм. Мына эл көп жерде суранат. Болуптур, эмесе бүгүнкү теле көрүүчүлөр үчүн дагы ошол ырдап экөөбүз дагы кайрадан жаштыгыбызды бир эскерип алабыз. Дагы бир азыр эскерерден мурда дагы бир байланыштын чыгып калды бизге. Алло, биз сиздерди угуп жатабыз. Сүйлөй бериңиздер, кенен кесири кайрылсаңыздар болот бүгүн агабызга.
Алло, угуп жатабыз. алло. Да. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Баба Равшан байке, сизге бизден чыгармачылыгыңызга ийгилик. Үй бүлөңүзгө дайыма тынчтык, бала бакыраңыздын ортосунда балпайган болуп жүрө бериңиз. Анан сизге бир суранычпы же сурообу, өзүңүздүн жеке дискиңиз барбы? Эгерде болсо, биз кайсы жерден ала алабыз? Эгерде жок болсо, качан чыгат? Рахмат, урматтуу көрөрман. Ошол суроону көп эле адамдар берип атат, бирок биз башкача тарбияланып калган экенбиз. Азыркы балдар баягы запись менен, фонограмма менен машыгышат да. А биз болсо илгери радиого дагы түз эле келип ырдап, телеге дагы түз эле чыгып ушинтип жүрө бериппиз. Биз диске деле жакшы көңүл бурбаппыз. Анан кийин азыркы заманда кичине аны чыгаралы десек дагы көп каражатты талап кылат экен. Ошол мен да ошону ойлоп жүрөм. Азыр ырларымды топтоп жүрөм. Мурдагы жаш убактагы ырдаган үндөрүмө чейин азыр топтодум. Кудай кааласа быйыл ушу дискти чыгарам деген оюм бар. Чыгарып калсак газета, журнал аркылуу жарыя кылып, анан кийин элге таратабыз. Жакшы экен. Азыр дагы бир байланыш бар экен. Мына жамгырдай эле коз карындай улам сизге эми жана агаларыбыз баштады эле. Эми эжекелерибиз суроо менен кайрылып атат. Алла угуп жаталы. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Биринчиден Баба Равшан байке, сиздин талантыңызды биз аябай баалайбыз үй бүлөбүз менен. Жана ошондой эле улуу муундун ырларына биз аябай көңүл коюп угат, жаш болгонубуз менен. Анан сизге бир суроом бар болчу. Мына азыркы чыгып келе жаткан таланттарга эмеңиз кандай, оюңуз? Мына ырлары өмүрү кыска болот, илгерки ырлардын өмүрү ушул убакка чейин ата бабаларыбыздан бизге келип жүрөт, жана ырдалып жүрөт. Жана аларга да жакчу, бизге да жакчу. Бунун сыры эмнеде? Ушундай эле ырларды азыркылар жаштар чыгарса эмне болмок? Анан сизден суранып, жана Ырысбай Абдыкадыровдун «Издейм сени» деген ырынан ырдап бересизби? Рахмат. Ырысбай агабыздын «Издейм сенисин» башка бир убакта ырдап берейин. Азыр сурооңуз сиздики туура суроо. Мен эми обончулук өнөр жөнүндө айта турган болсом, ошол ар бир мезгилдин өзүнүн гүлдөп өсүп өнүгүп бир чокуга чыккан жери болот экен да. Ошол обончулук өнөр ошо Жумамыдин Шералиевден башталып, анан Ырысбай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев, Калыйбек Тагаев, Үсөн Сыдыков сыяктуу залкар обончулардын артынан биздин муундар чыкты. Түгөлбай Казаков, Жолдошбек Мамажанов, Токон Эшбаев, Жолболду Алыбаев, Кудайберген Темир абана жана мен. Эми биз да ошолорго тең эле ошондой жакшынакай обондорду чыгарганга аракет кылып келатабыз. Анан ушул обончулук өнөр уланып кетип атат, өзүңүздөр билесиздер. Бизден кийинки муундарда мына Хабибилла Азиреткулов деген обончу чыкты, Апаз Жайнаков, анан кийин баягы жаштардан Болот Токтобаев деген бар. Ушинтип келатат. Чубак Сатаевтар чыкты, башка болду. Кийин барып эле барагы мындай кичине майдаланып кетип аткансып, обончулук өнөр азыркы мезгилде кыргыздын обончулук өнөрү мындай токтоп калуу, жоголуп кетүү коркунучунда турат азыр. Себеби мына андан кийин Бек Борбиевдер чыкты, Сыймык Бейшекеев, анан кийин жана ким эле Айбек Карымовторго барып эле ушу такалып калгандай болуп атат да. Андан кийинки жаштарда биз азыр көрүнүктүү обончу деп мындай оозго ала турган болбой калды да. Биздикилер ушу батыштын маданиятына берилип кетип эле, анан кийин баягы улуттук колоритти сактабастан эле бүткүл дүйнөдөгү бардык музыкаларды кошуп алып эле синтездеп ушундай болуп атат. Эми бул коом ушундай өнүгүү, бул тарых өзү ордуна коет. Техниканын өскөндүгүнө байланыштуу жаштарыбыз жаман эмес, жаштарыбызда таланттуу жаштар көп. Мен азыркы жаштарга суктана турган дагы жерим бар. Себеби азыркы жаштар аябай кийимди жакшы тандашат. Модалуу кийин сахнага да сонун кийинип чыгышат. Илимий техникалык прогрессти колдонот, туура колдонот. Биздин убакта клип дегендер жок эле, булар клиптерге тартылып атат. Башка биздин аткарбаган көп нерселерди жаштар деле жасап атат. Анда эми бир жолу ошо жаштар жөнүндө дагы сөз болуп калды. Жаштыкка бир жолу кайрылалык, чогулуп алып.
Жаштык менден кеткен бидем чын эле, жакшы жакпай калды кызга сөздөрү. Бир караштан кетирчү элем айласын, кайсыл кызга карабасын көздөрү. Өткүр жаштык өткөнбү дейм чын эле, жаштык менден кеткенби дейм чын эле. Кабылан жаштык кайтканбы дейм чын эле, кадимкидей калтыратчумун сүрменен, кучагымда балкылдатып эритип, жалбыртатып өрткө каптап ичелен. Кайран жаштык кайтканбы дейм чын эле, кабылан жаштык кайтканбы дейм чын эле. Жалгыз басуу анда мага жат болчу, келчү бирге кыз жанымда баскысы. Кийип чыгып жарашыктуу көйнөгү, күндө мага келчү башка жактысы. Жалын жаштык өткөнбү дейм чын эле, жаштык менден кеткенби дейм чын эле. Өткүр жаштык өткөнбү дейм чын эле, жаштык менден кеткенби дейм чын эле, жаштык менден кеткенби дейм чын эле. Бул деген жаштык экен да. Деги эле ушул биз азыр жаштар жөнүндө сүйлөп, туулган жер жөнүндө, оончулар жөнүндө, деги эле биздин ушул арт жакта болгон инсандардын азыркы болгон жаңы ушул муундар менен сөз болуп келаткан чакта, ушул сиздер оон жараткан мезгилде текстке кандай карайсыздар да? Деги эле азыр биз жаштардын арасында айрыкча акындар көпчүп кетип калып атат да. Өздөрү текст жазып, өздөрү оон жазып дегендей. Сиздер текстти кандай карайчу элеңиздер? Эми биздин муундун оондору ар бир оон өзүнчө бир көркөм чыгарма да. Ал жерде мындай айтайын деген ой бар, философиялык ойлор жатат. Албетте акындардын жардамы менен. Анан кийин тарбиялык мааниси бар. Адамдын мындай жүрөгүнө жете турган, анын дилин козгой турган сөздөрдү биз тандайт элек да. Эми чындыгында оонго ыр тандаш кыйын. Китеп жазылган китептеги акындардын жазып койгондорлордун баардыгы оонго жарай бербейт. Оонго оон жаратыш өтө кыйын. Мисалы үчүн биз акындар менен иштейт элек. Эми акындардын көпчүлүгүн сынап көрдүк. Көпчүлүгү оонго мындай буйртма менен жазып бере албайт да, сенин көңүлүңдө эле. Анан көп жакшынакай акындарды бирге иштешип, анан ошону өзүбүз кошулуп оңдоп, кээ бир керек болсо кээ бир сөздөрдү кошуп, кээ бир саптарды кошуп жүрүп, анан кийин оонго жакшынакай текст. Айрыкча сиз ушул кайсы акындар менен тыгыз көбүрөөк байланышып, ушул чыгармачыл жолдо иштедиңиздер? Мен ушу Курбаналы Сабыровдун иштейин деп экөөбүз эми шартнама түзүп, мындай келишим түзүп, анан мен буга буйртмаларды бергенде бул кишинин өмүрү кыска экен, анан ааламдан өтүп кетти. Бирок ошондой болсо дагы азыр бир 2-3 оонуна сөзүнө оон чыгарып койдум. Анан Турабай Жороевдун сөзүнө оон чыгарганмын. Менен Турар Кожомбердиевдин Залкар акындар сөзүнө оон чыгарганмын. Сооронбай Жусуповго көп кайрыламын. Анан мына өзүбүздүн оштук акын Карымшак Ташбаев менен бирге иштеп калдык, бирге жүрүп калдык. Бул кишинин дагы 1-2-3 текстине оон чыгардым. Бирок мен бул кишиге өзүм буйртма берип, өзүм жаздырып, өзүм оңдошуп, ушул оонго ылайыктуу кылдык да.
Азыр ушул жаштык темасына да туура келет. Ушул Карымшак Ташбаевдин сөзүнө жазылган бир дагы жаштыкка кайрылган бир обоным бар. Жаңы обон болсо керек Жаңы менчи. обон кайдасың жаштык курагым деген. Ошолорду аткарып берейин. Al oğlum altın жаштык кайдасың, акылы жетпес кеткен белең кайгачы, алыстатпай мен өзүңдү жанымда, ап калам деп таппай койдум айласын, алыстатпай мен өзүңдү жаныма, ап калам деп таппай койдум айласын. Aşık bolup kızdan kızdı tandadım, ay çıraylı solulardı candadım, arzu tolğan ırlar arnap özüme, altın şakek koldorumdu karmadı, arzu tolğan o ımırdap özüme, altın şakek koldorumdu karmadı. Elestelet esten getkis ulağı, emi sağa kanelekte kumarı, erip ketken жаздын sarı karınday, kayda gettin kayran жаштык курагы, erip ketken жаздын жумшак карындай, kayda gettin kayran жаштыk kурagı. Kayran жаштык курагы. Рахмат. Ал эми азыр дагы бир ушул мына жаштыкка келдиңиз. Эми дагы бир биз ушул элибизде мындай бир жакшы чыгармаларды угуп келебиз да, жакшы чыгармалар айрыкча элибизге тез таркап кетет. Мына Алалык Раймалы менен Бегимайдын ыры жаңырганда Чыңгыз Айтматовдун ушундай бир чыгармаларына көпчүлүгү кайрылып, ошол махабат дастанына көп кайрылышканда, ошого бир токтоло кетсеңиз да, мисалы сиздин эми көп обончулар жараттыңар. Бул Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн аттуу романы чыккандан кийин ошо Дооронбек Садырбаевден режиссер Раматалык. Ошо кат келди да бизге. Бардык эле обончуларга жөнөткөн экен, мага да кат келди. Ошондо мен окуп көрсөм, ушу эки ырга конкурс жарыялаптыр да, киного колдонобуз. Тартылыш үчүн. Раймалы аганын бир ыры, анан кийин Бегимайдын ыры. Ошол мен экөөнү тең обон чыгардым. Обончулардын көпчүлүгүн кийин байкадым, экөөнү чыгарышкан жок, бардык эле Раймалы агага чыгарышты да. Бирок кинодо башка музыкалар кабыл алынып калган, муну сен өзүң жакшы билесиң. Анан кийин ошондо бардык эмне кыларын билбей жүргөндө 1984-жылы Кыргызстандын 60 жылдыгы
болуп калды Бишкекте. Ал убакта Фрунзе эле. Ошол Фрунзеде ошол салтанатка концертке катышып калдым. Мен ошондо биринчи жолу ошолорду обон катары кечиккен сүйүү деген тема коюп туруп, мен ырдап чыктым. Элге ырдап берген Анан экенсиз. биринчи Азыр муну обон катары. азыр эми ошол мына элдер угуп жүрөт. Ал эми байланыш бар экен, дагы бир. Андан кийин ошо маегибизди уласак да. Алло. Биз сиздерди угуп жатабыз. Алло. Алло. Сүйлөй бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатчы. Саламатсызбы Баржан агай? Жакшы. Биз Лейлектен чыгып атам, мен Рахатаймын. Жакшы. Сизге иштериңизге ийгилик каалайм. Ден соолугуңуз дайыма бекем болсун. Сизди мына биз кичинекейбизде бизди музыка сабагынан мугалим болуп айылда окутканыңыздан бери ошо биз сиздин ырларыңызды кичинекей кезибизден бери сүйүп угуп, азыр мына азыркы күнгө чейин сиздин ырларыңызды сүйүп калып, сиздин ырларыңыздын баардык муундагы, баардык курактагы адамдар жакшы көрөт. Ошон үчүн мен сизге дайыма ден соолук, иштериңиз дайыма ийгиликтүү болсун. Эл үчүн кызмат кыла бериңиз. Сизди баардык лейлектиктер эмес, бүт Кыргызстан сизди сыйлайт. Сизге дайыма оомат каалайм. Рахмат. Мен дагы сен сыяктуу окуучулар менен сыймыктанамын. Жакшы экен. Анда мына Рахат эжекебиз Лейлектен чыкты. Анда махабат дастанына кайрылды. Анан ошол ырдап чыктым. Анан кийин ошо жаңы жылдан баштап Асанкалы Керимбаев ырдап чыкты. Анан калгандары ошо анан жадырап, жайнап бир канча огондор пайда болду да. Ошолорду аткарып берейин. Каректен нурун төгүлүп, кат-катта оюн өрүлүп, кайгырттың мени карындаш, картайган кезде көрүнүп. Кайгырттың мени карындаш, картайган кезде көрүнүп. Удургуп санам сөгүлүп, уртундан күлкүң төгүлүп, убайга салдың агаңды, улгайган кезде көрүнүп. Убайга салдың агаңды, улгайган кезде көрүнүп. Болумуң толгон ай белен, бол жошуп күтчү жай белен, бой тумарсындуу периштем, мен бозулам кезде кайда элең. Бой тумарсындуу периштем, мен бозулам кезде кайда элең. Мекендеп чыкчу кай берен, мел жиген бийик жай белен, менетиң алып жүрөйүм, мен жигит кезде кайда элең. Менетиң алып жүрөйүм, мен жигит кезде кайда элең. Мен жигит кезде кайда элең. Көп инсандардын ушу жаштыгын эстетип койдуңуз, махабатына кайрып дагы бир жакшы күндөрүн элес алып алды окшойт эл журтубуз. Эми убакыт деген учкан куштай экен. Мындан бир топ жыл илгери 94-жылы биздин атактуу Барпы апыздын 110 жылдык мааракеси болгон. Ошол мезгилде сиз менен биз чогуу ушул Ошто Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда чогуу иштечүбүз. Атайын буйрутма менен сиз ушул Барпы акындын
сөзүнө да кайрылгансыз да. Азыр ушул эл журтка бир каалоо тилек айтуу менен бирге ошол Гүл кыздар деген чыгарманы ырдап берсеңиз деген ой бар. Эми жалпы кыргыз элиме, жалпы эле кыргызстандыктарга мен эмнени каалайт элем. Мурда эсирин убагында сөз бар эле, нан болсо ыр болот деген. Бирок быйылкы түштүктөгү июнь окуялары көрсөтүп койду. Бишкектеги апрель окуялары көрсөтүп койду. Бизге баарынан биринчи тынчтык керек экен. Тынчтык болсо анан кийин нан болот экен, анан нан болсо анан ыр болот экен. Ошондуктан мен элиме ар бир үй бүлөгө тынчтык каалаймын. Ар бир айылга, ар бир шаарга, жалпы мекенибизге, бүткүл дүйнө жүзүнө мен ушу тынчтыкты каалайт элем. Эми улуу Залкар акын Барпы акындын 110 жылдыгына бир оон чыгарып калганбыз. Ошол убакта биздин көркөм жетекчибиз Темиралы агайдын баягы буйрутмасы менен, заказы менен болуп калды. Ошондо Жалал Абадта 10 000 адам катышкан мааракеде ырдагамын. Ошондон бери ырдап жүрөм. Мейли, ошол ыр менен ырдап берейин. Гүл кыздар деп Барпы акын бул жерде эже сиңди кыздарды сүрөттөп мактап ырдаган да. Ежелі сиңди гүл кыздар, эстесем көңүл көп сыздар. Бирин тонун кайыны, бирин кыздар айыны. Бирин кыздын нурлуусу, бирин кыздын сулуусу. Бирин кыздын улугун, эй, бирин кыздын тунугу. Бирин кыздын улугун, эй, бирин кыздын тунугу. Birin kızdın bayırı, birin kızdın şayırı, birin usta cüzügü, birin kızdın tüzügü, birin alma baktağı, birin cüzüm şaktağı, birin kündün şoğlası, birin taldın noğdası, birin kündün şoğlasın, ey, birin taldın noğdası. Birin tutar birin kıl, birin dastan birin ır, birin tangday birin til, birin açsan birin bil, birin çımar bir ak, birin bulbul birin şak, birin nevat birin kant, birin cömert birin mert, birin nevat birin kant, birin cömert birin mert. Birin calın, birin ot, birin öküm, birin sot, birin jakut, birin zer, birin saya, birin gel, birin çılım, birin nay, birin çaynek, birin çay, birin bar, birin cay, birin çolpon, birin ay, birin bar, birin cay, birin çolpon, birin ay. Birin komuz, birin ün, birin ağlam, birin kün, birin ördök, birin kas, birin ölen, birin sas, birin ördök, birin kas, birin ölen, birin sas. Münçelem ağa kıldın nas, kel bololuk moyun sas. Münçelem ağa kıldın nas, kel bololuk moyun sas. Birin anar, birin nak, birin nurdu, birin ak. Ekövünden küydüm dak, ekövünden küydüm dak. Ecelisindi eki kız, eziltesiz munçasız. Elinde küyüp жүрgön biz ha, elinde küyüp жүрgön biz. Ecelisindi okşoşup, ekövündü men koşup. Irdadım köngül toktotup, ırdadım köngül toktotup. Par kelişken özüңөр, Barpıga darı sözüңөр. Par kelişken özüңөр, Bakene darı sözüңör. Irda ötsem kayrılıp, tiktey çolpon közüңөр. Irda ötsem kayrılıp, tiktey çolpon közüңör.
Эми телевизордун алдында отурган инсандар анча мынчасы бийлеп атканда болуш керек. Сизге чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Сиз ушул чыгармачылык менен далай обондорду жаратып келдиңиз, элибиздин кумарын жазып келдиңиз. Бекем ден соолук, ошол менен бирге балдарга арнаган, мугалимдерге арнаган чыгармаларыңыз бар. Анын баарын билебиз. Буйруса дагы бир көрсөтүүдө чакырып сизди жалпы телекөрөрмандарга чыгармаларыңызды тартуулайбыз буйруса. Ошону менен бирге эле бүгүн айта кетейин, ушу буйруса Ырыспай агабыздын артынан келген обончулардын көпчүлүгү наамы жок жүрөт. Ылайым ушул 2011-жылы Алла таалам ошо эл журттун көңүлү түз болуп, сизге ушул мамлекет башчыларынын көңүлү түз болуп, сизге дагы эмгек сиңирген эл артисти деген наамдар буйрусын. Чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрөрмандар, мына бүгүн биздин Чактүш коногунда кыргыз элибизге белгилүү белдүү обончу, композитор Бабыравшан Тургунбаев болду. Ал эми кийинки көрсөтүүдө дагы бир сиздер сыймыктанып, сиздер сүйүү уккан дагы бир биздин таланттуу белгилүү обончу, композитор Кудайберген Темиров биздин кийинки көрсөтүүдө болмокчу. Ага чейин саламатта калыңыздар, бар болуңуздар. Бүгүнкү жекшемби күнүңүздөр жакшылыктар менен улансын.